Biletinizi takıp yönetim, pasportunuzu yönetim, siz ketesiz iyice. Siz 70'e giripsiz. Sizden uyganlar ketetti işte. Ben kötü oturdum. Şubat hakkında niye oldu da biz bana kısam bir kız aydan. Siz yaş ekensiz de sizden onu 32. yıl kılar ketdi deyip. 32. yılda 90'ga kirgen adam samolyotda yok. Samolyotda o videonu gördük. Bütün gençler oturad. Ülçeli ayal oturad. Aldağı 60'ın tögüründe. Buna uşuntiyle aldaşıp biz üydele. Men tasavvufluğa barayım mı desem yok. Kelbeyle koyun kıynalmak biz sizni koşarız deyişet. Buna kaldım samolyotda. Hiç kanday neme yok. До каких пор мы будем здесь двери отбивать, посольство Киргизии? Они ни разу к нам не вышли. Ни разу к нам не вышли, на нас не посмотрели, сколько человек здесь стоит. И больные, и тяжелые, и беременные. Почему к нам не выйдут, не могут сказать, так. 4 месяца мы отбиваем дороги. Ой, это, посольство. Что это такое? Уральские авиакомпании. У всех билеты на руках. 4 месяца уже нам на нервах действуют. Помогите, пожалуйста, нам вылететь в Киргизию. Мы граждане Кыргызстана. Здесь все собрались граждане Кыргызстана. Мы хотим улететь к себе на родину. Обращаемся к президенту, обращаемся к депутатам. Посольству, который посол не хочет выйти поговорить с людьми. Закрытые Организуйте, пожалуйста, вылет. Это же не сложно. Почему до сих пор? Если летают самолеты, а вчера вылетели, значит коридор есть. Почему не забираете? Вот смотрите, сколько беременных женщин, пожилых людей и больных. Заберите, пожалуйста. Урматтуу Кыргыз элинин президенти Сооронбай Шарипович, сизге дагы кайрылуу жасайбыз. Бул жерде Москвадагы кыргыз эл өтө кыйналды. Квартираларыбыз карыз, ачка отурабыз. Ошон үчүн биз сизден жардам күтөбүз. Урматтуу биздин министерство Боронов, бул жерде боюнда барлар бар, жумушубуз жок. Бизге кандайдыр бир жардам берип, жок дегенде автобус коюп берсеңер дагы ыраазыбыз. Лишь бы Кыргызстанга кетсек болду. Обращаемся к уральским авиалиниям. У всех билеты на этот самолет. Ооба, бардыгыбыз Уралданбыз. Бизге Урал. Бүгүн бүт Уралдын баары чогулган бул жерде. Урал компаниясы самолет эмебизди чечип берсе жакшы болмок. Телефоны не берут, обманывают. Примите какие-нибудь меры. Көчөдө ушу жакшы эми. Биздин ушу кыргыздарды ушу жерде отурган депутаттар акыры чечип койсо болот да. Рахмат укканыңыз үчүн. Разберитесь здесь с посольством, почему они не выходят, не уважают нас. Биздин много посольство, Кыргызстандын посольствосунун эшигинде турабыз. Негизи биз посольство кыргыз эли менен болуш керек. Бизди как будто душманга окшотуп чыгып да коюшкан жок. Ачып да койгон жок эшигин. Угуп да койгон жок сөздөрүбүздү. Даже не выходят. Вообще людей ни за кого не считают. Убирайте их. Боюнда барлар турабыз, биякта кыйналып, биз эле жыргаганга бияка келген жокпуз да. Турабыз биякта пандемияны огош бетер чачыратып. Примите какие-нибудь меры. Да, вот сюда. Сидите там, штаны просиживаете. Не выходят даже. Все больные тоже стоят здесь. Вот все надо показать. Как они относятся. Я также обращаюсь к всем гражданам Кыргызстана. У кого какие чаты есть, распространите, пожалуйста, это обращение. Как можно больше, чтобы оно дошло до нашего руководства. Ведь несложно, хотя бы один состав вагона, поезд организует, все уедут, как желающие. Не было такого проблемы. Списки пусть составят.
Дагы эме кече учкан самолет боюнча айтып коеюн, кече учкан самолет боюнча Аэрофлот учуптур. Бирок Аэрофлотко билети барларга дагы үстүнө 5000ден 10.000ге чейин акча кошуп алышыптыр. Мына карагыла, эл өзү кыйналып отурса, дагы акча кошуңар мүмкүн дептир. Макул канча беребиз десе 5000ден 10.000ге чейин алыптыр. Буну кандай түшүнсөк болот буну? Жардам кылып алып кеткениңер жок. Жардам кылып эч ким алып кетпей атат. Анын үстүнө дагы акча кошуп атасыңар. Орттарын самолети болду. Енді жалпы көңілге біз кечен аэропортқа бардық. Аэропортта ал жерде бүт бардығын очередь менен булай список менен кылган жок. Биз списокко киргенбиз. Списокко кирдиңер, кетедиңер деп бизге жөнөткөн, а биз калып калдык. Ал жерде жаш балдар, эмелер, жашсыздар кетти. Боюнда барлар, аксакалдар калып калдык. Биз больницага келгенбиз, дарыланган келгенбиз. Балалар калып кетти бул жерде. Ana nemese buna şu prezident aytatlı. Emin üçün şu Kırgız elini alıp ketken Kırgızlar var için prezident bolup oturат. Kırgızlar var için parlamentте oturuşat. Kırgızlar var için pasolstан акча алышып атат. Emin üçün bizdin esebesinden akça алышып атат. Aylık alışып атат. Emin üçün bizi karabay bizdin emesi çeşpeyt. Çeşip koysun. Biz var ekeniz oturат бұл жерде. Demese Kırgızlar жок болса булардын эмне кереги бар бұл жерде? Кереги жок булардын. Бүт бар кетсин анда. Жаап кой, биз өз телевизия кыла беребиз. За счет нас получают зарплату. За счет нас сидят. Посольство не кереги бар бұл жерде? За счет наших налогов. Biz ne septen yaşap atadıq. Biz ne septen bayып atadıq. Ana getirip aldap, жалган сөз сөз айтып не кереги бар? Билети бар, 13.000 алыптыр ана. Айтты алып атат. Ана кетти ошо. Билети барларды калтырып туруп, билеттин үстүнө акча кошуп сатышып атат. Мы отсюда не уйдем до тех пор, пока не составят списки всех. Эмне үчүн 23 адамды алып кетпейт? 23 адамды кем алып кетет? Ошончо кетип аткандан толтуруп кетпейби? Чындай, толтуруп. Даже бассейн керек да. Москваның посольствосы вообще иштебейт. Күндө келет. Бири да ачыкпайт. Посол бир жылда бир чаат болду. Посолдун кереги жок Москва. Которсун башка посолду. Эч иштешпейт. Эмне кереги бар мындай посол? Мурал марка саткан, марктан жүрөт. Күндө келет. Орустардын самолети учуп атат. Орустарга учканга болот. Эмне үчүн кыргыздардын самолети учканга болбойт? Кыргыздар да учурушпайбы ошол самолеттерди? 200 кишиге бир самолет жүрөт орустар. А biz buyakta kancha kişi жүрөт? 10.000 kişi жүрөт. 10.000 kişiге bir самолет жүрө албайт кыргыздар. Токтоп тур. Бул жерде биз түштү деп келгенбиз, биз кирдиңер депчи. Анан кийин посольствонун адамдарына чалсак, силер пока күтүп туругула 10 самолет бар эт. Боюнда барлар жакта төрө турган деп. 10 самолет болсо да биз Кыргызстан мынчалык коюп кетебиз го, ар бир самолетте 200 адам болсо канча адам төрөйт. Анан кийин эле айтат, жакын ай күнү жакындарды алып кетебиз деди да, кечегидей көрүшүп. Жалаң эле жаш эркектер, ай күнү жакындары эле жок ал жерде. Балалар калып кетти. Боюндагылар калып кетти ошо жерде. Билет алар деле калып кетти. Только ошо жерде азыр коррупция болуп атат да. акчага сатты. Спекуляция болуп атат. Кайра үстүнө билет Мына жерде төрөй турган келиндер бар экен. Бул жерде азыр толгоо тартса, Россиянын, Москванын больницасы кабыл албай атат булар. Булар кайсы жакта төрөйт? Страховок нету, ничего нету. Жок, эмеге учетко турган эмес бул боюнда барлар. Кайсы жерде төрөйт булар? Айткылачы. Жок дегенде мына жерде мына бул апаларды, боюнда барларды, балалууларга самолет. Бул бир самолет деген бул жок деген нерсе. Бир самолет жок. Шунча мигрантка. Комиссия караса 5-6 самолет керек бизге. Самолетка билет алганбыз да, билеттин акчалары каякта? Самолет бизди бекер алып барбайт да Кыргызстанга. Билет алганбыз, билеттин акчалары бар. Ошол менен алып кетиш керек да. Же билетти кайтарбайт. Же билетти кайтарбайт, же акчасын кайтарбайт. Же учурбайт эмнеге? Биз Кыргызстан Сооронбай Жээнбеков биз силерден жардам сурап, ушул болгону бизди алган билеттерибиз аркылуу учурса эле болду бизге. Өзүңүз Где старый? Чыкпа сүйлөмүн. Говорите. чоң эжелер сүйлөсөңүздөр, а то эми Assalamu alaikum. Жамаат. Мэрде тим эле 12 мүчөсү толук эле мындай зыңкыйган жигиттер эле кетип калып турбайбы? Жашнакай эле кыздар, жигиттер кетип калып тур. Мыякта Москвада кыйналып аткандарды кетирсе болмок экен эрден. Бала чакалуу, боюнда бар, орукчандар толуп жүрбөй кете албай жүргөндөр. Бүгін 17 май Москва шары.
көптөн күткөн самолет дагы, чартердик рейс дагы уюштурулду. Башында сөз болгондой, элчилигибиз боюнда бар карылар жана орукчан адамдар кетет деген сөз болгон. Бирок өзүңүздөр байкаганыңыздардай, видеодо 12 мүчөсү толук эле жакшынакай эле жигиттер жүрөт, кыздар жүрөт. Булардын бардыгы эмне, орукчанбы, же боюнда барбы, же карыбы? Жапжаш эле жапжакшынакай жигиттер учуп кетишти. Бул өтө чоң резонанс жаратып атат. Бул жакта бир кайчылаш пикирлерди жаратып атат. Комиссия болот деди эле. Комиссия ошондойлорду карап туруп, тандап туруп, же связь менен ушундай болуп кеттиби, кандайдыр бир түшүнбөстүк ойлор пайда боло баштады. Мен билгим келет, ушул жигиттер кантип ошол самолетко түшүп калды. Ошонун жообун билгим келет.